Театр бул көркөмдүккө ширелген, жан дүйнөгө руханий азык тартуулаган керемет жай. Мына ошол өнөрлөрдүн ордосу болгон Борборуздагы Токтоолот Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрынын репертуары жаңы спектакль менен толукталып олтурат. Антон Чеховдун аңгемелеринин негизинде коюлган «Кичинекей адамдын чоң трагедиясы» аталышындагы спектакль жакын арада жалпы көрүүчүлөргө тартууланат. Бул спектакльде Костанай облустук Казак драма театрынын көркөм жетекчиси, Казакстандагы белгилүү режиссер, кыргызстандык боордошубуз Батыр Шамбетов коет. Театр бул коомдун күзгүсү демекчи. Жакында коюла турган бул спектакльден көрүүчүлөр жашоонун оош кыйышында адамга бүткөн терс кыялдарды, жашоо үчүн кандай да болсо бет тырмачылыкка бара берген адамдардын образын көрүүгө болот. Театр өнөрү бир уникалдуу өнөр деп эсептесек болот. Бул канча жерден ошону кайталаганы менен деле бул өзгөчө болуп чыгат. Бул эми Антон Павлович Чеховдун аңгемелеринен куралган, инсценировкаланган спектакль болот, Кудай буйрса. Бул жерге Антон Павловичтин 8 аңгемесин чогулттук бир жерде. Бул деген эми адамдын ички жан дүйнөсүндөгү болуп аткан бир оорулар тууралуу, руханий оорулар тууралуу. Адатта бир спектакльде бир актер бир гана образды жаратып келген болсо, «Кичинекей адамдын чоң трагедиясы» спектаклинде артисттер 3 каармандын образын жаратышат. Спектакльде баштан аягына чейин бир образ менен болобуз го. Жок, мында 3 аңгемеде 3 образ менен чыгабыз. Үчөөнүн 3 бөлөк айырмасы бул адамдардын бир нерсеге көздөгөн максатына жетүү, максат кандай кыймыл аракетте же болбосо кандай мааниде, мазмунда аткарылары, бул үчөөнү 3 бөлөк да. Бирок ошол максатына ошо 3 менин образымдагы 3 айымдын каармандар 3 максатына жетет. Аягында ошол айымдыкы туура болуп, айым туура эмес болсо дагы ошо туура кылып туруп кетет да. Ошон үчүн баягы жашоодо айтылат го, эгер сен максатты туура койсоң да, туура эмес койсоң да, ошол нерсеге жетем десең, ошол нерсе аткарылат. Бул спектакль адамдарды тарбиялоодо, коомго чуу салган айрым кыялы чорт, мүнөзү серт инсандарды тартипке чакырууда ролу чоң, дейт актер Жеңиш Кангелдиев. Ошол учурда жазылган чыгармалардагы бүгүнкү күндөгү турмушубузда актуалдуу темалар болуп атат да. Жазып кеткен проблемалары, адамдардын ортосундагы бири-бириге мамилеси. Адам деген кызыктай болот экен, мүнөз дегенчи. Мүнөз деген адамды орто кылымдын адамы болобу, таш тоорунда кылым болобу, же азыркы биздин заманбап болобу, ар кимдики ар кыял болуп деген боло берет экен да, турмуш деген турмуш экен да. Чеховдун чыгармаларында ошо адамдардын ортосунда мамилелер, жашоого көз карашы аябай сонун берилген да. Театралдык окуу жайдан таалим алып келүү үчүн аттанып, ошол бойдон 27 жылдык өмүрүн казак театр искусствосуна арнаган Батыр Шамбетов учурда иштешип жаткан курамга жогору баа берип, артисттердин таланттарына тамшанып жатканын айтты. Бул артисттердин чеберчилигинде айырмаланат. Бул эми азыркы таңда биз деген Күмөндөр Абылов, Жеңиш Кангелдиев, Аскат Сулайманов, Айсалкын Кыйыкбаева, Арнист, Альбина Имашева, ошол актерлор менен чеберчилиги мыкты артисттер менен жумуш иштеп атабыз азыр. Ар адамда ар кыял, ал кыялды ким тыяр дегендей, көрүүчү үчүн түркүн кыялды түрлөнтө сахнада ойноп, ар бир көрөрманды түпсүз ойго жетелеп, өзүнүн жүрүм турумун бир сыйра сыдыргыга салууга артисттер аянтча түзүп беришет. Чоң артисттер менен катар эле жаштардын дагы демдүү иштеп атканын айткан режиссер аларга болгон ишеним болбосо, мындай аракеттер да башталмак эмес дейт. Биринчиден ар бир спектакль мейли жаш болсун, мейли опытный актер болсун, биринчи роль берилгенде ал эчтеке билбейт. Ошолор менен чогуу репетиция жасап, ошо менен чогуу артист менен чогуу жана персонаждын жан дүйнөсүнө кирип, ой толгоолордун баарын тең бирге издешибиз керек да.
Менимче ар бир берилген тапшырмалардын баардыгын жаш актер жашта болсо жакшы кырынан көрсөтүп атат. Эгер купулума толбосо, эгер бул спектакльге албаса деле болчумун. Учурда дал ушул театрдын жигердүү жамааты биринчи жана экинчи курам болуп эки топко бөлүнүп, өтө кызуу даярдык көрүүдө. Спектакльди коюуда режиссердун дагы эмгеги абдан бир кызыктуу жүрүп аткандыгын өзүңүздөр өз сөзүндө уктуңуздар. 19-да аталган спектакль көркөм кеңешке тапшырылат, ал эми 22-си, 23-ü, 24-ü театрдын чоң сахнасында жалпы көрүүчүлөргө тартууланат. Нурзат Бектурсун кызы Данияр Амантур уулу Чыңгыз Рыскелдиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.